кадам жайда. Жолдун боюнда батпенен келгендер барыптыр го. Кеп туткан эрте жазда аябай түтүн болуп кетет. Жанагы шалысын жүктөп алат, ошону унутуп калат, таласын. Анан эрте жазда эстеп келет. Ага чейин кышы менен уйлар тебелеп шалынын калгандарын мен ушул жерде көбүрөөк өзүм эмнеге кетирдим дейм. Анан ошол жерде эрте жазда кайрадан күрүч айдаганга чейинки калган калдыктардан шалларды өрттөшөт. Ошо өрттөгөн 1 гектар жерден орто эсепинен 150 килограммга чейин неме шал калат экен. Шалдын калдыктары ошо өрттөйт. Өрттөгөн түшүнчө чыгып атат. Анан кийин топуракты даярдоодо майдалайт, анан коңторот. Коңтор даярдаганда мисалы үчүн 60 литр солярка кетет. 60 литрдин ар бирин биз 1 литр солярка 2,62 килограмм атмосферон булгат эквиваленттен жазабыз. Анан айтайт малалайт. Анан кийин урук себүүдөн кол менен себет бар, кичинекейлер да бизде колдар да. Анан бул жерде минерал жесемкичтер, диамофос, амофос, мочевина, селитраларды канчалык иштеткендерин жазабыз. Бизде дыйкандар, ошол биз долбоорлорду баштаган жылдары күрүч айдаган дыйкандар жалаң эле азот жесемкичин иштете беришет экен да. Мисалы үчүн макро микроэлементтерди көп деле маалымат мындай көп деле көңүл бурушпайт экен. Себеби бизде баягы илгеркидей уюштурма маселелери жок, жакшы агрономдор жок. Ким айылда ким тым болсо ошонун аркасынан чуркай беребиз го, ошондой да биздин айыл. Тигинин түшүнүп жакшы болуптур. Ошо эмне десе ошонун айткан закондорчу ошондой да. Ошондо туруп мисалы үчүн азот, мочевина, селитраны себеп болсоңуз 2 күндөн жап-жаш болуп калып, көзгө көрүнөт да. Анан кыйратап турбайбыз деп ушинтишет экен да. Ошондо туруп нормадан 3 эсе көп айдашат, 3 эсе көп колдонушат экен да. Анан мисалы үчүн мына мочевинаны 1 гектар жерге 150 килограмм сепсе болот. Бирок алар 400 килограмм себишет экен. Почти ортосун 3 эсе көп. Ошондо мисалы үчүн 1 килограмм мочевинаны сепкенде, эгер анын ичинде 46% таза азот болсо, ошолор ар бири 5 килограммга чейин атмосфераны булгайт экен. Бул көмүрчүл газ эмес, азот кычкылы. Азот кычкылын биз көмүрчүл газын айландырып эквивалент эсептегенде ошондой болуп атат да. Көрдүңөрбү? Булар деген ошол бир эле ден соолукка зыян келтирип, зыян келтирбей, жада калса атмосферага да көп таасирин тийгизип атат да, терс таасир. Анан ошентип отуруп, мына гербицидтерди биз тапкан жокпуз, ал боюнча маалымат таппадык. Анан кийин тиги шал бышканга чейин бизде суу бекер эле, 800 сом төлөп коюштук, ал сууну биз мотор менен чыгарбайбыз, Анан анын ичинде экологиялык жол менен 9 тоннага чейин газ чыгып кетет экен. Аны мен түшүндүрүп берем. Ошондо отуруп мына 11 тонна ушинтип жетип калды эсептелүү. Эмне үчүн күрүч эмне үчүн атмосфераны көп булгайт? Мындай да, мисалы үчүн күрүч суда өсөт. Мен баягы үйрөнүп калган практика. Суда өскөндө бул жерде кышкылтек жок болуп калат. Кышкылтек жок, Кышкылтек жок мезгилде анаэробный процесс пайда болот. Бул жердеги органикалык зат деген чириндилер бардык, анан бул жерде 1000 миллиондогон бактериялар бар да. Ошонун ичинде метагендик бактерия активдүү болот да, анан экөө реакция кирип метан бөлүп чыгарат. Метан эң коркунучтуу газ. Анан ошону чыгарып отурат. Ошондо быр-быр деп кайнайт го күрүчтөр. Кудду ошондой процесстер менен, 3 процесс менен метан газы чыгып, азайтып коет да, жөн элечи. Норма менен эле. Бул жерде агрономиялык билим менен бул жакшылык кадам болду да. Билимди жогорулатуу менен эле эч кандай акчанын кереги жок. Жакшы кадам болду. Бул биринчи жыл болду. Анан экинчи жылдан баштап эмне кылдык? Демек, биз эми климаттык өзгөрүш шартына адаптация бололук деп туруп, анан эмне кылсак да, анан дагы мондой таблицага коэффициенттерди карап, андан кийин биз эме кылдык. Дагы башка өлкөлөрдүн практикасын карасак, бизде Араван районунда, Араван билесиңер да, Ош областында жайгашкан, абдан эли көп, эли жыш жайгашкан, бирок жер абдан аз, анан суусу да абдан жетишпеген, запас аз район болгондуктан, алар климаты да абдан эки түшүм алганга ыңгайланышкан да, анан алар акыркы 15 жылдан бери ушу күрүчтү сууга өстүрбөй эле курукка өстүрүшөт экен. Биз адашып барып калып эле, анан көрүп калдык, анан жанагы асмандан издегенибиз жерден табылды болуп, анан ушул практиканы колдонойлу дедик. Себеби ошол эле күрүчтү алганда түшүмдүүлүгү бирдей эле экен, 3 тоннадан алат экенсиз. Анан сууну 60% чейин экономдойт экенсиз да. Эми ал жерде аравандык туугандардын климаттын өзгөрүшү менен алардын эч кандай иши деле жок. Мындай ал маселе эмес. Алардын маселеси суунун жетишсиздигине байланыштуу. Алар ошо күрүчтү сууга эге албай, өстүрө албай, анан ошол
суу качан келгенде сууну берип жүрүшүн нымды сактоо менен өстүрүшкөн да. Анан бир эки жыл практика жүзүндө көрсө жакшы болуп түшүнүп, анан кийин эртең менен эрте жазда картошкасын жыйнап алып, кара жерди иштетип туруп, анан кийин будай кошуп сеп колдур үчүн. Анан ал жерде кыска жана ого арыктан жөөктөр кыска калганда, мисалы үчүн 3 күн 4 күндө суу жеткенде, мисалы 10 метр болсо, суу жүгүзүп коет, 10 метрге жетет, 2 саатта токтойт. Нымдуу болуп турат, 3-4 күндө бир сугарып турат. Ал жерде жанагындай ото чөптөр жок болот. Анан себооборот дайыма болот, себеп алмашып турат да. Бизде болсо тиги күрүч өскөн биздин түштүк менин туугандарым, алар 1 жылда ошол жанагы палды коюп алат да, анан 10 жыл 15 жылда ошентип төрө берет да.